Assalamu alaikum, урматтуу Адилеттүү Жарандар каналынын көрүүчүлөрү, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Мына азыр Жалал Абад шаарынын кире бериште автовокзалдын жанында турам. Мына автовокзалда турам. Мен айтып көрөйүн. Bir neçe жолу ошо өзү автовокзалда алды бардак билебиз, анын үстүнө тротуар жок эле мурун. Bir neçe жолу биз бул маселени көтөргөнбүз. Тиги Стамбул кафенин жанындагы заборду дагы тротуарды ордуну забор менен тосулганды, ал маселени көтөргөнбүз. Аз бүгүнкү күндө мэрия автовокзалды жанындагы мурун забору могул жерден өтчү эле. Забор ушул жерден өтчү эле. Адам басканга тротуар жок эле. Билесиңер өзүңөр, автовокзалды. Мэрия автовокзалдын заборуну бул жака жылдыртып, бул жерге адам баса турган кылып, брусчаткадан мына тротуар куруп берди, куруп койду. Рахмат. Ушул чараларга мэрияга чоң рахмат айтсак болот. Азыр көрөйлү. Бирок бул дагы тротуар азыр биз көрүп турабыз. Попутка, башка такси, маршрутка күтө турган жер болуп калыптыр. Бир ошондой болсо дагы уже коопсуздугураак болуп калды да. Бирок ошондой эле автовокзалдын жаны дайыма эле бардак. Бул жакты дагы оңдоп кетет, оңдолот деген ишенич бар. Эртеби кечпи, эртерээк болсо жакшы болмок. Себеби дайыма азыр бул жер бошураак. Өзүңөр бирок билесиңер, дайыма таксисттер ээлеп туруп алат. Тигинде знак турса дагы остановка запрещена, работает эвакуатор деген знак турса дагы мына таксисттер турат. Өзүңөр билип атасыңар. Бул эмне себептен? Себеби Жалал Абад шаарга ДПСтин инспекторлору жетишпейт да. Өзү 8 сотрудник бар. Экөө офисте отурат, экөө сменде, экөө дем алып атат, бирөө отпускада, бирөө ооруйт. Ушундай болуп шаарга 150 000 жашоочу бар шаарга, болгону 8 сотрудник бар. Өзү негизи минимум эң азы 15 инспектор болуш керек. Бул маселе боюнча биз президентти ыйгарымдуу өкүлгө Сыргабаевга кайрылганбыз. Ал дагы өзүнүн линиясы боюнча кайрылган. Жогорку министерствого ошондой эле өткөндө республиканский гаиден келген өкүлдөргө да кайрылганбыз. Шаарга инспекторлорду көбөйтүп бергиле, жол коопсуздугун көрүп кара берсин депчи. Алар да иштеп атабыз бул маселе боюнча деп жанагысын берген обещаниясына кылып беребиз. Мына өзүңөр көрүп аткандай, мына ушунча автовокзалды наркы кире бериштен баштап бул чыгышка чейин тротуар курулуп калыптыр. Мына азыр бул жак Стамбул кафени тосмосу алынды. Мурун силер билесиңер, могул жер тосулуп турат эле. Так, эми bundan бияка дагы кээде машиналар чыгып алат бул жака. Бирок шаар мэрия ойлойм бул жакты да тротуар кылып, машина чыкпай турган кылып тосуп берет деп. Ошого ишенем. Ошол Адилеттүү Жарандар каналынын иш-чараларынын бирөөсүнүн жыйынтыгы бул. Бир жыйынтыгы. Дагы ошондой эле силердин поддержкаларыңар менен, колдооңор менен биз ойлойм шаардын көп көйгөйүнү өкмөт менен, бийлик менен бирге чечебиз деп. Рахмат баарыңарга.